Жеті қыз әңгіме авторы Зара Бүбі Қасымова. 2000 жыл бірден айының ызғар күшінде шілденің 40 күнге созылмағы бар. Зарылчылық болбосо эшке чыкпай үйдө отурмагынан өтөрү жок. Бирок түбүң түшкөн жашоо анттирбей калсын. Маркумга үй тигилип зыйнаты көрүлгөнү менен эч кимдин кейигени билинбейт. Кирип чыккан катын калаштар эле баштарынан кете калып, тиги биринчи аялына кабар берилдиби? Же экинчисине берилдиби? Байкуш жакшы адам эле. Бул жалган жашоодо кимдер гана жаңылбаган дешип, биринен бири өтүп акылды сунушат. Аңгыча чет элдик маркадагы барандуу машина боз үйдү сүзө качырып келип токтоду. Ичинен жалаң жапжаш сүлкүлдөгөн кыздар түшө баштады. Анын артынан дагы бир барандуу чет элдик машина келип токтоду. Биринчи машинадан түшкөн кыздар келип токтогон машинанын багажынан салондун ичин ачып коробкаларды түшүрө баштады. Чомоктогудай окуя болуп жатканына таңдангандар булар кимдер экенин деле биле алышпай элейип туруп калышты. Үйдөн чыгарылган үйдүн ээсинин аялы гана кыздарды тааный койду. Кемшиңдеп ыйламакчы болду. Бул маркумдун бир тууган агасынын аялы эле. Балекетиңди алайындар, рас келбедиңерби? Атаңар экени жалганбы? Деп акылдуу сунайын деди эле. Аселдин сөзү анын айтар сөзүн кан буугандай токтотту. Ошо, бул биздин атакебиз. Жетөөбүздү туудуруп койгонун унутпай, сөөктү көөм алгыла деп кара ашын алып келдик. Мына бул акчага малын сатып алгыла. Асел сумкасынан бир тутам акчаны алып атасынын агасына сунду. Тилегиңди берсин деген агасы акчаны алып, көзүнүн жашын сүртүп, дерге ал келбей туруп калды. Машинадагы тамак ашты түшүрүп бүткөн Асел сиңдилерине буйра сүйлөдү. Отургула, кеттик. Айланада жарданып турган дагы бирөө акылдуу сунуп сүйлөп калды. Шайыр, кара салынып отурушу керек. Аял экен жалганбы? Ансыз да өсүн карманып турган Асел жарылып кетти. Атакебиздин эркек туперген катыны бар. Жөн эле бирөөнүн жашоосуна кийлигише бербегилечи. Айлана тынчтана түштү. Заматтын ортосунда Аселдин командасына аны идей албаган тиңдилери апасы түшүп келген машинага кайра түшүп узай беришти. Шилденин суугун кошо салонго ала киргендер мурундарын гана шуу тартып, кээси улутунуп, кээси унчукпай көз жаштарын улам аарчып келе беришти. Эч ким сыбатынып сүйлөй ашкан жок. Рулдо турган Асел машинасын аңды дөңдү карабай, айдаган боюнча айылдан далай жерге узагандан кийин машинасын токтотту да, рулдү алынын келишинче мыжып буркурап боздоп ыйлап жиберди. Артында отургандар мурундарын улам аарчып, Аселге эч нерсе дей алышпай ыйлап турушту. Кыздарынын көз жаштарын көргөн Шайыр да ушул жашоосуна шүгүрчүлүк айтарын же ызалыктан баарын боктоп сөгөрүн билбей көз жашын төктү. Ата кетпеңизчи, суранам. Мен силерди апам экөөңөрдү эркек баладай эле багам. Бизди жетөөбүздү кантип кыйып таштап, кантип кетип жатасыз? Ал бала бирөө эле го. Атасынын тизесин кучактап ыйлаган Аселди акинен кейип туруп түртүп жиберди. Асел мындай мамилени күтпөгөн. Атасына таарынып жүрөгүн бир муздак илеп аралап өттү. Денеси титиреп кетти. Атасын жек көрө жаман көзү менен бир карады да ордунан шарт туруп өз бөлмөсүнө кирип кетти. Таң атканча кирпик көзүн какпай ыйлап чыкты. Акинен эс тартып чоңоюп калган кыздарынын баарынын асмандары түшүп ушундай абалда эле. Эртең мунун туруп даараткана чыгып бара жатып, энесинин керебетинде отурган жаш аяш энеси Сабираны көрсө, энеси жанындай жакшы көрүп сыйлаган курбусу Сабираны түндө чакырып өзүн алаксыткандагысы экен. Эртең менен бул үй бүлөнүн асманы жерге түшүп турганда үй тартып отургузуп алып акыл насаатын айткан, боор тарткан жалгыз ушул Сабира болду. Эми өлгөндүн артынан эч ким өлгөн эмес, жашоо уланат. Бирок кандай уланат? Ал башка кеп, башка сөз. Сен Асел, баарынын улуусусуң. Буларга баш көз болушуң керек, энеңди аяшың керек. Ал үчүн эмне кылышың керек? Аябай жакшы окуп, өз күчүң менен чет мамлекеттен билим алышың керек. Керек болсо сиңдилериңи да ошол жактан окутушуң керек. Сен жок деле ушуга жетиштик деп акинге көрүнүшүңөр керек. Силер акинден ушинтип гана өч алышыңар керек. Мындан башка баш көтөрөр жол жок, деген акылын айткан болду Сабира.
Эң кичүүлөрүнөн башкасы баарын жүрөктөрүнө түйүнчөк кылып түйүп алышкансышты. Кичүү экөө гана эч нерсесини түшүнө алышпайт. Аселдин азыркы ийгилиги атасынан ушинтип өч алам деген оюнан ыламжыр алган. Атасынын кылык жоругуна ызаланган Аселдин бир гана максаты бар эле. Ал өз күчү менен чет мамлекеттен окуп, сиңдилерин да ошол жактан окутуп адам кылуу эле. Айтылуу ысысыр кулап, эл кай тарапка багыт алып, басаарын чукташып, ар ким ар тараптан бакыт издеп кетип жатышты. Булардын арасында бактылуу болуп, атасына көрүнүп өч алам деген Асел да бар эле. Чет мамлекеттен окуу оңойго турбады. Акча каражат, билим, тааныш айтор аары уюктай кырылдаган көп суроолорго жооп табуу кыйынга турган учур эле. Көп күндөрдүн бир кечинде 7 кыз бир тууган энеси анан Сабира болуп Аселдин окуусу туурасында кеңеш-таңаш кылып отурушту. Далай талкуудан соң Асел Кыргызстандагы Американын эл аралык жогорку окуу жайына кирип, андан соң чет мамлекеттен окууга аракеттенүү керектигин илиге алышты. Баарынан азабы ага төлөгөнгө акча каражатын табуу эле. Үй мүйүз тартып отургандар дымып калышты. Тынчтыкты алгач Шайыр бузду. Тамды сатсак акчасы жетер. Биз ижарага чыгып жашап турабыз. Анан Асел окуусун бүтүп Кудай тилегибизди берсе, тамды тандап туруп сатып алабыз. Азыр эң негизгиси окууга акча табышыбыз керек. Шайырдын бул сөзүнө кимден кандай жооп болор экен дегенсе баары дымып калышты. Бир топтон соң Аселден кийинки сиңдиси бул тунжуроону бузуп жиберди. Ошентип эле 2 жылдан кийин мен да 10 класста өтөм. Эжекем окууну бүткөнчө апама жардамдашып, бөөктөрүмдү багышып турам. Андан кийин мен да чет мамлекеттен окуйм. Чыпчын ишенгиле, Айдай ыйлап жиберди. Анын бул сөзүнө отургандардын баары бир сыйра ыйлап алышты. Негедир эле көз жашка аралаш Сабира кобурап жиберди. Оңбой кал акен, оңбой кал, балдарыңдын ушул көз жашы сени жөн койбойт. Жараткандын бар экени чын болсо деп көзүнүн жашын алаканы менен арчыган болду. Окуудан башканы максат кылбаган Асел максатынын аркасынан калбай эрбеңдейт. Анын аракети текке кетпеди. Кийинки эле жылы Америкадан бир жылга окуусун улантып келүүгө жолдомо алды. Аселдин андан аркы тагдыры кескин бурулду. Тың студенттин кетиргиси келбеген окутуучулар Асел окуусун Америкадан улантуусуна макулдуктарын беришти. Андан ары каражатын таап, Аселди түн уйкусун, күн тынымын кетирип, көп нерсеге көндүрдү. Арачолодо тапкан акчасынан үнөмдөп бөөктөрүнө жөнөткөнгө да үлгүрчү болду. Апасын 8 мартта телефон аркылуу куттуктап коюуну ылайык көргөн Асел энесинен мындай деген тапшырма алды. Аселка, баары сонун, Кудай кут кылсын, жаратканым тилегибизди берип келе жатат. Ден соолугуңду жакшы кара. Биз эл ичинде отурабыз, курсагыбыз ток, кийимибиз бүтүн дегендей. Айдайка да быйыл окуусун бүтөт. Ал дагы сендей Америка институтунан окусам дейт. Чынын айтайын, акча тыйындан кыйналып калгыдайбыз. Сен акча тыйыныңды арачолодо чогултсаң дегендей, анан сендей болуп Америкага кетсе деген максатым бар. Ал жакта экөөң болсоң бири-бириңе караган болуп, энеси жашына мууна түшкөнүн билдирбеске аракеттенсе да Асел билип койду. Апа, ыйлажып жатасызбы? Ыйлабаңыз. Биз баарына жетишебиз. Буюрса эң негизгиси биздин жаныбызда сиз барсыз. Шайыр көзүнүн жашын арчып алды. Кайратыңдан кагылайын, Гүлүкөм, аман болсоңор болду. Булардан башка менин кимим бар эле? Шайыр ата-энеси ким экенин деле толугураак билбейт. Балдар үйүндө чоңоюп, ошол жердеги мугалимдердин жардамы менен кийим тигүүчүлүктү үйрөткөн. Орто окуу жайынан билим алып, ошондой бир күндөрдө Аким менен таанышып, эми минтип 7 кызды болгондо эркек уулду болчумун деген шылтоо менен ишенген Акини баса берип жатпайбы? Күйүп сүйгөн эри. Адеп үйлөнгөндө кайын журтуна не деген гана сөздөрдү укпады. Унчукпай үйдөн балиядан кутулат болуп, эч кимисине соол айтпастан көз жашын көлдөтүп жүрүп, 7 кыздуу болгондо Акинден "Мага эркек бала керек" деп үйдөн чыгып кеткени катуу сындырды Шайырды. Кенедейинин кыйынчылыкка көнүп, андан өз аракети менен чыгып көнгөн Шайыр бул жолу да 7 кызынын деми менен оор кырдаалдан чыгып келе жатат. Аселка, сага бир жаңылыгым бар. Айтыңыз, эмне жаңылык экен? Тиги Акинден уулу 3-4 жашка чыгып калыптыр дейт. Үйүнө конок чакырса, жаңы бышкан тамакты чыгарып коюп, энеси чыгып кетсе, мескейдеги тамакка сийип салыптыр. Аны кызып калган немелер байкабайт.
Bir içpey oturgan gelin görüp kıykırıp balаны uruşup salıptır. Muну уккан Акин баласына болушуп, Айтор конокко чогулгандары эки-экиден урушуп, анан тарашыптыр. Муну шайыр кандайдыр бир ынта менен айтты. Апа, мындан ары ушу ата сүрөйдүн атын мага угузбаңызчы. Угайын деген ниетим жок. Ал биз үчүн өлбөдү беле. Таккес айтты да. Апа жакшы туруңуз, деп телефондун трубкасын коюп таштады. Кызын айтпай эле койбой капа кылып алдым го. Аселканды деген шайыр бир топ күнү көңүл ачылбай, кыжалат болуп жүрдү. Аз эле өзү окуган окуу жайга аны билгендерге атам өлүп калган деп айтып жүргөнүн илге албады. Эркек баласынын кичинекейинен ою менен болуп, эмне десе кареги менен тең айланган Акен алды жагында оор тагдыр күтүп турганын деле илге албады. Баласы чоңойгон сайын сөз өтпөй, капа болгон күндөрү ого эле көп. Кабалыктан жеңилдейм деген Акен ичкиликтен кылт эттирип жутуп алмайды адатка айландырып бараткансыйт. Чыгып кет азыр үйдөн. Сен мага эмне кылып койгонуңа кыйын болуп жатасың. Акшыңдаган Акендин жаш аялынын оозунан ак ит кирип кайры чыгып жатты. Баарынан да кымбаттын эркек бала сеники деп турасыңбы? Билсең ал сеники эмес. Атасы бөлөк деген сөзү асманын таштап жибергенсе де, кулагы шуулдап, көзү караңгылап, жер айлангансып кетти. Ордунан тура калып, аялды жанында отурган отуруш менен чаап жиберди. Аял чаңырган боюнча баласынын бөлмөсүнө кире качты. Артынан кошо кирген Акендин жинин ишенген баласы кагып салды. Аялына жулунган анын эки колун капшыра кармаган баласы. Эй Акен ака, сен эмне болуп турасың? Сыйың менен жолуңа түшсөңчү. Менин эниме кол көтөргөндү сага ким коюптур? Уулум, кымбат менин ачуума тийип жатат. Мамам чынын айтып жатат. Мен башка адамдын баласымын. Мына мага берген мурастар. Арыда үстөлдүн үстүндө жаткан делонун ичинен тамдын документтерин дагы бир топ бирдемелерди көрсөттү. Жер астын үстүн болуп, көзү караңгылап, Акиндин башы айланып кетти. Андан ары эмне болгону эсинде жок. Аким Муратович, саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы болуп калдыңызбы? Аябай коркуттуңуз. Маңдайында жадыраган көз менен тиктеп ак халатчан жаш келин турду. Мен кайдамын? Сиз ооруканадасыз? Келгениме канча күн болду? Бүгүн экинчи күн. Кандайсыз? Коркпоңуз, баары артта калды. Мени бул жерге ким алып келди? Тез жардам менен келдиңиз? Үй бүлөңүз барбы? Канча балаңыз бар? 7 кызым бар. Жакшы, Волга кабай турбайсызбы? Кыздарыңыз келсе мага жолугушсун, Азыр палатага которуласыз. Акен үндөбөдү. Кыздарым дегенде жүрөгү сыйрылып турду. Бирок анысын эч кимге билдирбеди. Шайырга кыздары алгачкылардан болуп кийим тигүү цех ачып бергенге да жетишти. Асел өзүнөн башка 3 сиңдисин Америкадан окутканга үлгүрдү. Окуусун аяктап, ошол мамлекетте иштеп, тапкан ташыган акчасын мекенде чакан ишканаларды ачканга аракеттенип жүрдү. Энесине 3 сиңдиси караан бутак болуп кам көргөн болушот. Ал тургай чоошун адамдар да Аселдин ишканасынан баар таап иштеп жатышты. Аракеттери, тилеги, максаттары орундап кечээги сабыр каткан санаасы басылганы менен атасына болгон таарынышы тараар кебетеленбейт. Буга тушма-туш эле Акиндин жашоосу тозок айланды. Кезинде сенин балаң деп алдаган кымбатка жини кайнайт. Кайнаганда колунан эмне келмек. Акин ооруканадан чыккан соң кайда барарын билбей башы катты. Анын бир ою балким шайыр кечирет деген үмүт эле. Алардын ушунчалык ийгиликтерге жетип кетишери үч уктасам оюма келбегенин карасаң, акылым кыска же күпкөнчүлүк деп өзүн тилдеген болот. Кыштын чыкыроону бетти колду аймалайт. Асел арыбак ушул учурда эмгек өргүүсүн энесинин бир туугандардын жанында өткөрүүнү максаттап алган. Анын бир эле максаты бар. Бармактайынан жакшылык көрбөгөн энесин бактылуу кылып көңүлүн таап туруп эле. Ал бир топ убакыттан бери жаңы жылга жакын мекенине келип, ишканалардын иши менен таанышып, тапшырмаларын берип, энесинин бир туугандарынын жанында бир айга жакын туруп, анан кайра Америкага кеткенди адатка айландырып алган. Эшик секин тыкылдады. Ар кайсыны сүйлөшүп отургандарга тыкылдаганын угулганы жок. Дагы тыкылдады. Муну шайыр эшитти. Негедир жүрөгү бир туйлап алды. Эшик дагы тыкылдады. Бул ким? Деп сураган шайыр эшиктин көчөсүнөн карап жүрөгү дататтан сырт бир булкуп алды. Акен. Эриндери титиреп кетти. Эшикти ачаарын же ачпасын билбей катып турду. Апа ким экен? Ичкериден Асел үн катты. Акен экен. Шайыр кыйналып жатып жооп берди. Негедир жүрөгү кысылып, чекесинен тер чыгып кетти.
Асел кандайдыр бир тездик менен келди да эч буйдалбастан эшикти ачып жиберди. Жүдөгөн, сакал мурут өскөн, ашаткы жыттанган Акин тартынып, бирок аргасыз жылмайган болуп астанан аттады. Эч кими адырыялы келбей, Акинди жардап тиктеген боюнча катып калышты. Кандайсыңар, кыздарым? Акин жүрөксүп күнөөлүүдөй ээрди, араң бүлк этти. Кана эмне максат менен келдиң? Асел кекээрлүү сурады. Мени кечиргиле, мен жаңылдым. Аселге жакындап бетинен өбүүгө аракет кылды. Асел Акиндин колун кагып жиберди. Мындан 10-15 жыл кери тизеңден кучактап сурансам, түртүп жиберип басып кеткениңди унутуп калдыңбы? Эркек балаң бар эмес беле? Эми ошого бар. Бул жерде сенин ордуң жок. Асел Акинди түртүп чыгарып эшикти тарс жаап илип алды да андан соң ашканада далайга чейин бир жерди тиктеп телмирип отура берди. Анын ойлоруна эч ким тоскоол болгону жок. Ар кайсы комнаталарга кирип өз ойлору менен алек болгон бир туугандар бирин бири көргүлөрү келбей кейиптенишип, Шайыр да бир кызынына эч нерсе дей албай жүрөгү сыйрылат. Аселди айланчыктап анын катарында отургучка отура кетти. Жүрөгү уйгу туйгу. Негедир Акиндин азыркы турпаты карегине кадалып калды. Мындан бир ай илгери Акин Шайырга ишканаңарга кароолчу эле кылып алып алгылачы. Мага акча тыйындын деле кереги жок деп келип кеткенин кыздарына айткандан айбыккан эле. Жүрөгү ооруп чыкты. Тагдыр бирде бетин, бирде далсын салып, адамды шуалап коерун эми жаңылык ачып жаткансып билип жатканын карабайсыңбы? Шайырдын дагы бир өкүнүчү Аселдин атасын өмүрү кечире албай койгону болду. Ушундан тартынып Аселге батынып айта албаган. Аселдин жүрөгү атасына ушунчалык жылыбас болуп муздап калганын билсе дагы, анын ушундан көрө жаралбай калсам эмне деп ыйлаган күндөрү жүрөгү оорукчан болуп калганынан Шайырдын кабары жок эле. Энесин бир туугандарын аяган Асел жүрөгүнөн оорукчан болуп ар убак дарысыз жүрө албай калганын бир да жолу ооз ачып айтпаган. Ушул окуядан кийин 10 күндөй өткөн соң Шайырга абысыны чалып, Акиндин бирдин айында суукта калып тоңуп өлгөнүн, моргдо мединститутта окуган Акиндин карындашынын баласы тааныганын бежиреп айтканы бар. Рулдү жазданып кээде мыжыгып буркурап боздогон Аселдин көз алдында атасы менен өткөргөн 16 жыл, андан кийинки ооматы жок жылдар, өкүнүч, ызалык, кээде жашоодон аша кечкен күндөрү көз алдына тартылып өттү. Асел улуусу болгондуктанбы, Айтор Акин менен Шайырдын эрке талтан кызы болчу. Ар убак атасын жакшы көрүп, бир жакка кетсе сагынып, көп учурда оюндагысын орундаттырып турчу. Бирок Аселдин бул кубанычы өтө узакка деле созулганы жок. Муну Асел балалык туйумунда жакшы эле билгенсип калган. Анан калса энеси көчүгүн жерден көтөрбөй айтмакчы, койчо туубадыбы? Эсинде 4-чү сиңдиси кубул төрөлгөндө Акин төрөт үйүнө барбай, ал тургай аракка тоюп алып, менин эркек балам жок деп озондоп ыйлаганычы. Атасына боор толгоп, ата эмне болду деп барган Аселди жыга түртүп, артында турган отуруштун кырына башы менен тийип, көзү караңгылап, кийин башы ооруй баштаганы, энеси Шайыр кызын жетелетип дарылатып араң айыкканын кантип эсинен кетсин. Анысас келгенсип атасын ушу катындар тажатты энеңди деп сөгүнгөндөрдү жүрөгүнөн кетпес так болуп калды. Атасын жек көрүү сезим ушинтип кичинеден болсо да өсө берди. Асел окуган класста Венера аттуу классташы боло турган. Өтө тың, анча-мынча классташтарын теңсинбей, жүүнү бошторду өзүнө баш ийдирип алганын кантесиң. Асел менен бир күнү уруша кетип, сен кайсы киши элең? Сен салбарсың деп салбаспы? Асел салбар деген сөздүн маанисин толук түшүнбөсө дагы жаман сөз экенин болгулоп турду. Эч нерсе дей алганы жок, чуркап келип чачынан тартып жыгып, тээп койгулап калганга үлгүрдү. Бул кыздын тыңсынганына айтыркейи келген айрым классташтар Аселге болушуп, окуучулар эки жаатташып турду. Аңгыча эшиктен кирген мугалим болгон окуяны териштирип жатып, өзүн аянычтуу көз менен карап койгонун байкаган Асел. Ошондо да жет өмүрү жерге кирип, жан дүйнөсү үнсүз чаңырып, аны солкулдап ыйлап көз жаш менен чыгарган. Бир айга жакын убакыттан соң Венераны ата-энеси башка мектепке которуп кеткени ийгөңдөндү. Бул окуя туурасында энесине такыр айтпаган, ансыз да араң жүргөн энесинин жүрөгүн ооруткусу келген эмес. Нечен жолу мойнуна жип салып муну бөлгүсү келчү, бирок энесин жаш бөбөктөрүн аяп,
Анан Сабира Аяш энеси айтмакчы, атасынан жакшы окуп көзүнө көрүнүп иш алууну максаттачу. Асель бул жолу негедир атасын аяп турду. Ал тургай алдабай кушмай өлүп бара жатып эмнени ойлоду экен деп ойлоп эзилгени менен атасын такыр кечире албады. Ушул кезге чейин атасын эмнеге эркек баланы жакшы көрүп, 7 кызды бир эркек балага садага чаап баса бергендеринин себебине такыр жооп таба албайт. Сыртта шамал дагы эле озондоп өз өкүмүндө. Асель бир топтон соң ыйын токтотуп, оорулутунуп алды да катарында отурган шайырга кайрылып, "Бүгүн канчасы болуп калды?" деп кайдыгер гана сураган болду. Анан энесинин жообун күтпөстөн машинесин от алдырып жолун улады. Салондогулар ар кимиси өз күйүттөрү менен алек. Сыртта январдын чыкыроон суугу машиненин салонуна кире албай убара. Көзүнүн кыйыгы менен кызын уурдана караган шайыр Аселдин аябай эле тотугуп карый түшкөнүн байкоо салды. Жүрөгү сыйрылып кетти. Бул Акиндин салымы. Балапан кесинен башына оор түйшүк түштү. Балалыгын балалыктай өткөрө албады. Кантейин алкымына келе калган ачуу жашын эч кимге билдирбей кылк жутуп алды. Бактылуу болсо экен каралдым, деп кызына тагдырынан жакшылык доолап жиберди. Сыртта чыкылдаган аяз өз иши менен алек.